Урматтуу ГКМнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Финполдун төрагасы Сыймык Жапикеев, Госкомиссиянын төрагасы Акен Токтоналиев жана уламалар кеңеши. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби 2020-жылы ажылыкка баруу үчүн мен Муфтиятка $3350 өлчөмүндөгү акча төлөгөм ажылыкка баруу үчүн. Бирок пандемия болуп калып, шарттар кичине оорлошкондуган акчамды алайын деп бардым. Акчамды алайын деп барган кезде мага ошентип жооп беришти. Эгер сиз акчаңызды алсаңыз, анда автоматтык түрдө сиз тизмеден чыгасыз деди. Мен эле эмес, башка да бир дунган тууган 3 кишиге төлөгөн экен. Ал барса, ага деле ошол жоопту бериптир. Азыркы мына соц тармактагы маалыматтарга ылайыктуу ошондон карасак, муфтий канчалаган миллиондогон акчаларды жеп коюптур. Өзүнө Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү жаңы маркадагы машина алып алыптыр. Дагы да болсо ошо ажылардын акчасын банктагы ар кандай ыкмада өзүнүн кызыкчылыгы үчүн колдонуптур деп айтып атышат. Мына ошого азыр менин кичине кыжылат болгон жерим, биз ошондо кандай ажыга барбай калабызбы, же ажыга төлөнгөн акчаларды ала албай калабызбы? Ошого сиздерден суранарыбыз ушуну тактап, ушул маселени чечип берүүңүздөрдү суранам. Мен Умаров Замирбек Давлатович.